Ibn Abbas radiyallahu anhumanın hadisi bayandalat. Dıymat degen bir insan bolgon. Al Mekke şaharına geldi. Özü Azduşanua degen жерден bolgon adam eken. Kaçan al Mekke şaharına kelgende vakana yarqi min hadihir riyah. Men adamlardan cindi jana akılsız bolup kalgandарды darlayım dep dua kılgan eken. Мындайча айтканда дарычылыгы бар экен да. Элдерди дарылайм. Жин менен ооруган инсандарды дарылайм. Анан жинди болуп, акылынан азып тайып калган инсандарды дарылайм деген доосу бар экен. Мекке шаарына келет. Фасамиа суфаха мин ахли Макка. Мекке шаарына келсе, Мекке шаарынын акылсыз жаш балдары мындай деп айтып жатышкан экен. Инна Мухаммадан мажнунун. Мухаммад акыйкатта жинди болуп калган. Анын акылы кетип калган деген сөзү айтып жатышкан экен. Ошол учурда Димат радиаллаху анху барып калат, ал учурда исламды кабыл кыла элек болчу. Анан айтат: "Айна хазар ражул?" Силер Мухаммад жинди болуп калды деп атасыңар. Бул адам кайда? Мен ага жолугайын дейт. Себеби пайгамбар алейхисаламга пайгамбарлык берилүүдөн мурда бир канча убакыт пайгамбар алейхисалам менен экөөнүн ортосунда кандайдыр бир достук мамиле болгон экен, байланыш болгон экен, келип кетип жолугуп турушкан экен. Анан Мухаммадты жинди болуп калды дейсиңерби? Эгер ал жинди болуп калган болсо, анда мен ошого барышым керек. Андан соң элдерден сурайт, кантип жолуксам болот деп жол жобосун. Лааллаллаху ай яшфияху аля яди. Мүмкүн Аллах Таала менин колум аркылуу, менин себебим аркылуу Аллах Таала ошол инсанга шифа берип калар, акыл эс берип калар. Фалакиту Мухаммадан. Анан Димат радиаллаху анху жөнөйт пайгамбар алейхисаламга жолукканы. Пайгамбар алейхисаламга жолукканда айтат: "Инни арqi min hadhihi riyah wa inna Alloha yashfi ala yadi man sha'a fahalumma." О Мухаммад досум, мен адамдарды ушул оорулардан дарылайм. Жин оорусунан, жин кирип кетти, же акылдан азып калды. Ошол инсандарды мен дарылайм. Алла субханаху ва таала мен аркылуу сага шифа берип жүрбөсүн. Эгер сен шифа алып айыгып кетүүнү кааласаң, анда мага кел, мен сени дарылайм дейт. Кыжалат болбо. Мен сенден дагы катуу ооруп калган инсандарды дарылап жүргөм дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал инсанга Аллах Тааланын дааватын кылып мындай деп баяндайт: "Иннал хамдалиллахи." Акыйкатта мактоолор бир гана Аллах Таалага таандык. Нахмадуху. Биз бир гана Аллах Тааланын затын мактайбыз, андан башка эч бир затты мактабайбыз. Ва настаинуху. Аллах Тааладан гана жардам сурайбыз. Аллахтан башка эч бир инсандын көмөгүнө биз муктаж эмеспиз. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах. Аллах Таала кайсы инсанды туура жолго салган болсо, андан эч ким адаштыра албайт. Ва ман юдлил фала хадия лах. Аллах Таала кимди адаштыра турган болсо, аны кайрадан туура жолго эч ким сала албайт. Ашхаду алла илаха иллаллах. Мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Вахдаху ла шарика ла. Ал зат ибадат кылууга татыктуу жападан жалгыз, эч кандай анын шериги жок. Ушул сөздү пайгамбар алейхисалам 3 ирет кайталады. Андан соң фaqala wallahi laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahara wa qawla ash-shu'ara fama sami'tu mithla haula'i al-kalimat fahalumma yadaka ubay'aka 'ala al-islam fabay'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu wa 'ala qaumik faqala wa 'ala qaumi. Жанагы Димат радиаллаху анху пайгамбар алейхисаламдын Аллахты мактагандыгын, Аллах Тааланы улуктагандыгын, Аллах Таалага даават кылгандыгын укканда аябай таасирленди да. Айтып жатат: "Мен Аллахтын затына касам ичем. Мен көзүм ачык, келечекти мен билем, айта алам мен" деген көптөгөн көзү ачык инсандардын сөзүн уктум. Сыйкырчылардын сөзүн уктум. Ырчылардын, акындардын сөздөрүн уктум. Бирок бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрүндөй ага окшош эч бир сөздү уккан жокмун дейт. Андан соң пайгамбар алейхисалам айтат:
Fahalumma yadaka. Kelçi mağa koluңuzdu beriңizçi. Men sizge ant bereyin. İslam menen mundan keyin ömrümdü ötkөрөм. İslam dini menen gana жашайм деп Пайгамбар алейхиссаламдын колун сурайт. Пайгамбар алейхиссалам колун берип, анан айтты. Эми ва ала кавмика, sen özüň tarapdan ele kolunu berбей, özüňdün eliň tarapdan kolunu berбейсиňби? Balkim sen ele toluk İslam menen emes, balkim senin üy bilen bala çakaň, uuruň, ulutuň, eliň dagı sen menen koşo İslam dinine kirip kalsa kanday jakşy bolat. Sen dagı alarga wada berip, oşolorдун atынан dagı sen maga kolundu bere berбейсиň деп Пайгамбар алейхиссалам айтты. Oşonda va ala kavmi, men sizge özümdün atından jana elimdin atından kol berem. Mından keyin men bir gana İslam dini menen жашайм dedi. Demek karasanız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dıymat radiyallahu anhu İslam'da kavla leylek uçurda Peygamber aleyhisselam'a kanday oğur sözlerde ayttı. Seni darlayın dedi. Mekke'nin jaş balları bolsa bol cindi olup kalgan, cin orus menen orup kalgan, jana başka oğur sözlerde ayttı. Birok Peygamber aleyhisselam hiç kimisi menen talaşkan jok, aktangan jok. Men tazamın. Sizler maga dua kılıp jatasыңар. Sizler degen ziyanga uçurayсыңар degen jok da Peygamber aleyhisselam. Hiç bir жооп берген жок. Аларга теңелген жок. İt üre beret, kerben jüre beret degen ereje var eken da. İtler көп eken. Bir it ürse ekinçisi da koşo üret eken, nege ürgöndügün bilbeyt eken da. Birinci it görgöndüg üçün ürse, ekinci it ittin ünün ukan üçün üret da. Oşentip türdü itler üre beret. A kerben bolsa hiç kimse karabayt eken. Peygamber aleyhisselamga ar taraptan toskoluklar boldu, birok hiç kim menen ürüşkön jok. Hiç kim menen kavuşkan jok. Peygamber aleyhisselam alarga teңелip jatıp alıp, alar menen talaşıp tartışkan jok. Peygamber aleyhisselam bir gana alarga jакшылык kaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cindi dese dağı men cindi emesmin, özüň cindi degen jok. Peygamber aleyhisselam sabır kıldı. Kanday Peygamber aleyhisselam sabırı uluu da. Бүткүл пайгамбарлардын имамы, эң улуу даражалуу Пайгамбар алейхиссаламды жинни деп жатат. Эми Пайгамбар алейхиссаламдын үммөтүнөн дагы Пайгамбар алейхиссаламдын жолун жолдогон, элдерди жакшылыкка чакырып, элдерди кыдырып дават кылган инсандарга дагы сөзсүз түрдө ушул сөздөр айтылат экен да, айтылбай койбойт экен. Пайгамбар алейхиссаламдын жашоосунда кандай кыйынчылыктар болду, кандай кыйынчылыктар баштан өттү, ушул пайгамбарыбыздын ишин кылып, ушу элдерге жакшылык кааласа, бирок элдер жамандык каалайт экен да. Cindisиң, акмаксың, бекерчисиң деген сөздөр өтүп кетти да. Алгаш доордо бөтөн болгон дин, дават бөтөн болгон, элдер түшүнгөн эмес, билген эмес, уккан эмес, чочуган, үркүгөн, жиндисиң деген ар кандай сөздөрдү айткан. Бирок ошол жиндисиң дегендер өздөрү жинди болбой эле бүгүн өздөрү дават кылып жүрүшөт да, элдерди кыдырыпчы. Алла субханаху ва таала ушул Пайгамбар алейхиссаламдын жашоосун бизге үлгү кылган, Пайгамбар алейхиссаламдын ушул жолун жолдогондор, элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандар эч ким менен талашпаш керек, тартышпаш керек. Себеби бизге эч кандай пайдасы жок экен да, талашып тартышкандынчы. Биз бир гана жакшылык каалайбыз. Чакыра беребиз, укса дагы, укпаса дагы, жинди десе дагы, эмне деген сөздөрдү айтса дагы биз эч ким менен талашпайбыз, тартышпайбыз. Биз кичпейилдик кыла беребиз. Biz özüzde Allah için tömen ala veremiz. Aleyhi Allah Teala bizim darajabızды bul dünyada ahirette götüröt da. Allah Teala bardığımızga şol Peygamber aleyhisselam oşop davat kılanga mümkünçülük versin.